Атамбаев менен азыркы бийликтин кайым айтышуусу кайрадан уланууда. Анда мурдагы мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун эски досторун эске салып, сөз эркиндиги жаатындагы көйгөйлөр боюнча айыптады. Кыргызстанда анти-кытайлык талкуулар күчөп, бул өлкө бийлигин тынчсыздануусун жаратууда. Бишкек жана Ош шаарынын мэрлери президенттин интервьюсунан кийин бизнестин ишмердүүлүгүнө бут тосуу болбойт деп айтышты. Бул жана башка жаңылыктар менен алдыдагы мүнөттөрдө кененирээк тааныша аласыздар. Эфирде Перизат Сайтурхан. Саламатсыздарбы? Мурдагы президент Атамбаев 17 ноябрда социалдык тармактардагы расмий баракчасына Садыр Жапаровдун анын постуна берген жообуна кайра жооп кайтарды. Анда ал энергетика системасындагы көйгөйлөр, анын себептерине, Садыр Жапаровдун өзүнө койгон дооматтарына жооп берип, ошондой эле азыркы бийликти сындап өттү. Атамбаев өлкөдө биринчи оор энергетикалык кризис Курманбек Бакиевдин тушунда болгон. Ошол учурдагы бул тармакты ушундай абалга алып келгендер, ошондой эле Садыр Жапаровдун өзү да азыркы кызматтарда отургандыгын айтылган. 2010 жылдагы бийлик алмашуудан кийин 1-2 жылдын ичинде миңдеген адамдардын эмгеги, инженерлердин билими менен энергетика тармагы саздан чыккандыгы да камтылган. Сен өлкөбүздү башкарып жатканыңа 5 жыл болду. Алгачкы жылдары эл сага чоң үмүт артты. Айтканыңдын баарына ишенди. Сен элге кандай гана убада кылбадың? Сөз эркиндиги, көз карандысыз ММКлар, адилет шайлоо, адам укугун коргоо жана башка түгөнбөгөн убада. Бул убакыттын ичинде эл ал тургай асманда курулган асман шаарында жашап калгандай үмүттөнүп да алды. Кудайга шүгүр, азыр элдин көзү ачылды. Сенин ким экениңди түшүндү. Эл кой эмес, каалаган калпыңды жутуп кете бергендей. Эми мунун баарына кошул ташыл болуп, мени айыптап жаткан энергия кризис чыкты. Караны ак деп чындыкты бурмалап жатасың уялбай. Сага көнүмүш адат. Ошол эле маалда сен өз оозуң менен 2 майнинг ферма сенин түз көзөмөлүңдө экенин айтып өз мойнуңа алдың. Алардын бириси Камбар Атай 2-нин базасында иштеп жаткан ферма да бар. Бирок бул ферма Максим Бакиев менен Ширшовдун майнинг фермасы экенин баары билишет. Бул коом көп жылдан бери эскертип келген коррупциялык структуралар менен түздөн түз байланыш. Ошол майнинг фермалар бүгүнкү энергия кризисти тереңдеткен эң чоң себептердин бири болуп турат. Эске салайын, алгачкы оор энергия кризис Бакиевдин тушунда болгон. Анда сенин бүгүнкү досторуң, ошол эле Ширшов жана анын жамааты, алардын арасында Ибраев да бар. Энергетика тармагын башкарып турган убак. Ал эми сен президенттин кеңешчиси, улуттук коррупцияга каршы агенттиктин жогорку комиссары элең. Ошол кезде абал бүгүнкүсүнө караганда да оор болчу. Энергетикалык шакек жок, эски тест көз алдында урап бараткан. Светти азыркыдан да көпкө өчүрүшчү, күнүнө 8-10 сааттан. Атамбаев өз сөзүндө өлкө саясаты калыпка негизделип калгандыгын айтып, Кыргызстанды мамлекетте сатып алуулардын тендерлердин олуттуу бөлүгү Атыгүл суу сактагычтардагы суунун деңгээли да дээрлик жашыруун маалыматка айланып калгандыгын кошумчалады. Эскерте кетсек, азыр Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү боюнча маалыматты мурда түз эфирде билип турууга мүмкүн болсо, азыр бул маалымат жашыруу маалыматтардын катарына кошулган. Ал эми тышкы карызга токтолгон мурдагы мамлекет башчысы 5 жылдын ичинде мамлекеттик карыз 4 миллиард долларга өскөндүгүн жана бул Кыргызстан эгемендүү болгондон берки 30 жылдын ичиндеги жалпы карыздан 2 эсеге көп болуп аткандыгын айтты. Ага кошумча элдердин турмуш тиричилик шарты төмөндөгөнүн айтып, эл азыркы күнгө чейин Хан Сарайдын УКМК көрүп жаткан имараттардын баасын, акчалар кайдан келип жаткандыгын билбей тургандыгын айткан. Ага кошумча өлкөдө жеке менчикке болгон укук жөнүндө да пикирин жазган. Кыргызстанда азыр жеке менчикке болгон укук дээрлик жок эсе. Өлкө толук башаламандык үкүм сүргөн аймакка айланды. Чакан соодагерден тартып, ири ишкерлерге чейин ар ким эртең жасалма шылтоо менен өмүр бою иштеп чогулткан мүлкүнөн ажырап калышын билип, коркуп отурушат. Үйлөр сотсуз, тергөөсүз бузулуп жатат. Жер менен мүлк мыйзамсыз тартып алынып, чакан жана орто бизнести салык, рейдерлик басып алуулар көнүмүш адат болду. Бул эми кустуризация эмес, бул менчикти жакын чөйрөңө толук кайра бөлүштүрүү. Ак эмгек эмес, коррупция менен тууганчылыкта түптөлгөн мафиялык система. Мындай система өлкөнү толук кыйроого алып барат.
Андан кийин Атамбаев сөз эркиндиги, саясий эркиндиктерге токтолуп, акыркы 5 жылда Кыргызстанда оппозициялык гана эмес, жалпы эле саясий партиялар калбай калгандыгын, бийликке сын пикир айтып аткандар камалып жаткандыгын айткан. Ал жазган маалыматка караганда, акыркы 2017-жылы биздин басма сөз эркиндигинин индекси боюнча Европа өлкөсү Грециянын деңгээлинде болуп, Болгария менен Македониянын алдында турсак, азыр Кыргызстан, Африканын Уганда, Ангола, Конго сыяктуу өлкөлөрдүн артында 144-орунга түшүп кеткендигин эске салды. Улуу Абрам Линкольн мындан 200 жыл мурда минтип айткан экен: элдин бир бөлүгүн көп жылдар бою, ал эми элдин баарын бир канча жыл алдаса болот, бирок элдин баарын көп жылдар бою алдаш мүмкүн эмес. Калптын заманы бүтүп баратат, чындыктын заманы келатат. Эске сала кетсек, Алмазбек Атамбаев менен Садыр Жапаровдун кайым айтышуусу. Садыр Жапаров 9 ноябрда өлкөдөгү энергетикалык абал боюнча Facebook баракчасына пост жазгандан кийин башталган. Анда Жапаров токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу 2 миллиард куб метрге аз экендигин билдирип, буга чейинки бийликтегилердин тушунда энергетикалык ири долбоорлор ишке ашпагандыгын айткан. Андан соң Атамбаев ага жооп кылып өз пикирин жазган. Анда ал айрыкча акыркы 30 жылда эч нерсе жасалган эмес деген сөзгө көбүрөөк териккен болчу. Андан кийин 14 ноябрда Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине маек курганда, Алмазбек Атамбаевка жооп берип, энергетика тармагындагы карыздарды айтып, Атамбаевдин тушунда бул тармактагы долбоорлор коррупция жолу аркылуу ишке ашкандыгын айткан. Албетте Атамбаевдин сөз эркиндиги боюнча билдирүүсүнө так ошол бийлик убагында доого жыгылган Дайырбек Орунбеков жооп берип, ким сүйлөсө да Атамбаев сөз эркиндиги боюнча айтууга акысы жок деген таризде билдирүү калтырган. Сөз эркиндиги боюнча мактанбай эле коюңуз. Сиздин убакта муунтуу чегинен ашкан. Анын бир мисалы мен, мага карата 2 миллион сом доо, башкаларга алды 10 миллион сом доого жыгуулар болгон. Саясий куугунтук тууралуу сөз кылбай эле коелу. Эң көп саясатчылар, оппозиция өкүлдөрү камалган. Азыр сиздин уулдарыңыз саясатка эркин аралашып, командаңыз каалаганын сүйлөп жүрөт. Эл унуткан жок, сиз азыр мекенден алыс калган Бозгундагы бир бекерчисиз. Фантазияларды, негизи жок айыптоолорду жазып, ички ызаңызды чыгарып отурууга убактыңыз кенен. Алмазбек Атамбаевдин тушунда да Кыргызстанда көз карандысыз медиалар менен журналисттер миллиондогон доого жыгылган окуялар болгону жашыруун эмес. Бирок мурдагы жана азыркы бийлик ким көбүрөөк журналисттерди жалпыга маалымдоо каражаттарын муунткан деген талаш өзү эле туура эместей сезилет. Сөз эркиндиги темасын улайлы ушул жылдын август айында Бириккен Улуттар уюмунун мыйзамсыз кармоо боюнча жумушчу тобу Махабат Тажибек кызын кармоо боюнча 52-2025 корутундусун жокко чыгарган. Жумушчу топ Тажибек кызын эркинен ажыратуу, өзүн билемдик менен болгондугун жана адам укуктарын жалпы декларациясынын 7 беренесин жана жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактынын 6 беренесин бузгандыгын аныктаган. Жумушчу топ Кыргызстанды Тажибек кызын бошотууга, ага компенсация төлөөгө жана анын укуктарын калдууна келтирүү үчүн башка чараларды көрүүгө, анын өзүн билемдик менен кармоо жагдайларын толук жана көз карандысыз иликтөө жүргүзүүгө жана анын укуктарын бузгандарга карата бардык тиешелүү чараларды көрүүгө чакырган. Жумушчу топ ошондой эле Кыргызстанды көз карандысыз маалымат каражаттарына каршы куугунтуктоо өнөктүгүн дароо токтотууга жана кылмыш жаза кодексинин 278-беренесинин эл аралык адам укуктары мыйзамдарына ылайык келтирүү үчүн мыйзамдык реформаларды тез арада жүргүзүүгө чакырат. Булактын маалыматы боюнча, Тажибек кызынын кармалышы Кыргызстандагы көз карандысыз маалымат каражаттарын жана журналисттерди кылмыш жоопкерчилигине тартуу сыяктуу пикир келишпестиктерди басуу боюнча уланып жаткан өнөктүккө шайкеш келет. Коррупциялык иштерге айыпталгандарды кошо алганда, ири окуяларды чагылдырган журналисттер жана блогерлер дайыма коркутууга, камакка алынууга дуушар болушкан. 2021-жылдагы конституциялык өзгөртүүлөр бийликке адам укуктарын коргоочуларды жана көз карандысыз маалымат каражаттарын бутага алууга мүмкүндүк бергени кабарланган. Ошондой эле комитет сот системасындагы көз карандысыздыктын жана калыстыктын жоктугуна жана адам укуктарын коргоочуларга, юристтерге, саясатчыларга, журналисттерге жана башка адамдарга өз пикирин билдиргендиги үчүн, тактап айтканда блогерлерге жана журналисттерге каршы кылмыш ишин козгоо сыяктуу өкмөттүн демилгелерине сын көз караштагы пикирлери үчүн өкмөттүн ашыкча басымы тууралуу кабарларга тынчсыздануусун да билдирген. Башка маалыматтарга келсек, Чүй облусунун Константиновка айылындагы Васильевка шагыл карьериндеги кытайлык жана кыргыз айдоочулары аралашкан мушташта жабыркаган Бишкектин тургунунун абалы орто оор.
Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирген. Мекемеден билдиришкендей, айдоочу болуп иштеген 20 жаштагы бейтапка баш сөөгү жана мээсинен жаракат алган, мээси чайкалган, баштын артындагы шишик, оң манжасы чоюлган деген диагноз коюлган. Мындан сырткары бутунан да жаракат алган. Эскерте кетсек, 15 ноябрда China Road жана Chunci компаниялары айдоочулары Константиновка айылындагы четиндеги карьерден кум шагыл ташуу маалында жол талашып жаңжал чыккан. Анда кыргызстандык жаран сабалган жана андан кийин Чүй облустук ички иштер башкармалыгы Мушташ боюнча кылмыш кодексинин бейбаштык беренеси боюнча иш козгоп, 44 адам милицияга жеткирилген. Анын 16сы убактылуу кармоочу жайга камалгандыгы кабарланган. Окуядан кийин соц тармактарда кытайлыктарга каршы маанай күчөп, укук коргоо органдары жарандарды чагымчыл маалыматтарды таратпоого чакырган. Assalamu alaikum. Экелер кандайсыздар, жакшысыздарбы? Могу хоо айдаган китайчтер кыргыздарды жөөлөп, очерет талаша кетип, кыргыз байкен сабап коюптур, айбайчы. Айбай сабап коюштур. Биздин жерге келип алып, кытайлар бизге кол салып аткандан кийин ынтымакка келели. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков коомчулукта Кытай жарандары көбөйүп кетти деген пикирге жооп берип, өлкөдө курулуш иштерине Кытайдан жумушчу катары келгендер бар экендигин айткан. Элди чагымга алдырбоого өндөгөн жана Мушташка укуктук баа берилерин билдирген. Кече жакында курулуш багытына келип иштеп аткан кытайлык жарандар менен кыргыз жарандары уруша кетишкен. Алар курулуш багытында кум шагыл ташыган унааларды башкарып жүрүп жол талаша кетиптир. Окуяга катышкан Кытай жарандарынын өздүгү такталып, укук коргоо органдары иш жүргүзүп жатат. Мына ушул окуяны чагымчылдар жеке кызыкчылыгына пайдаланып, кокуй Кытай каптап кетти, мына бизди уруп сабап баштады деп улут аралык кастык жараткан пикирлерди таратып жатышат. Мисалы, биздин 1,5 миллиондон ашык кыргызстандык жарандарыбыз деле башка өлкөлөрдө иштеп жүрөт. Биздеги кытайлар сыяктуу. Алар деле кээде урушуп жаңдалдаша кеткен окуяларга туш болушат. Андыктан чагымчылдарга азгырылбагыла. Эми кытайлар басып кетти дегендерге жооп. Ооба, бизде курулуш иштери көп жүрүп атат. Жумушчулар тартыш. Ошого байланыштуу Кытайдан убактылуу келип иштегендер бар. Дагы бир негизгиси, бизде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол башталган. Ал багытта дагы Кытай жумушчулары иштеп жүрүшөт. Себеби Кытай технологиясы менен жүргүзүлгөн курулуштарга Кытай адистери тартылууда. Кытай жарандары үчүн виза режими бар. Визасы бүткөндө чыгып кетишет. Ал эми окуяны ашыра жазып, чагымчыл кылып жаткандар өлкөгө өнүгүү жана тынчтык каалабагандар. Мыйзам иштейт. Ким экенине карабай, жарандыгына карабай, Кыргызстандын мыйзамын бузса, ал тиешелүү жазасын алат. Бул окуядан кийин Тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев да Кабар улуттук агенттигине комментарий берип, Кыргызстанда соңку учурда иштеп жаткан кытайлыктар мурдагыга салыштырмалуу көбүрөөк экендигин, алар Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан сыяктуу ири долбоорлордо иштеп жатышкандыгын маалымдаган. Министрлик Кытай жарандарына берилчү визанын талаптары тууралуу 16 ноябрда маалымат берип, алар Кыргызстандын аймагына кирүүсү жана бул жакта жүргөндүгүн чыгышы визанын негизинде жөнгө салынарын белгилеген. Тышкы иштер министрлигинин министрдин жана Орунбековдун билдирүүлөрүндө Кыргызстанда азыр иштеп жаткан кытайлыктардын саны канча экени так айтылган эмес. Кытайга каршы провокациялардын артында Кыргызстандын туруктуулугун бузууну көздөгөн күчтөр турат. Мындай пикирин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов да билдирди. Мен коомубузда анти-кытайлык маанайларды күчөтүүгө багытталган ачык айкын аракеттер боюнча терең тынчсыздануумду билдиргим келет. Айрым майда бара тиричилик учурларынан негизсиз жалпы жыйынтыктар чыгарылып, атайын маалыматтык вбростор аркылуу анти-кытайлык маанайлар жасалма түрдө күчөтүлүп жатканын көрүп жатабыз. Кээ бир жоопкерсиз саясий күчтөр бул теманы өздөрүнүн башкы үгүт материалдарына айлантууну чечкенин да байкоого болот. Мага так белгилүү, мындай провокациялар өздөрүнөн өздөрү пайда болбойт. Анын максаты өлкөнүн экономикалык чыңдалышына тоскоолдук кылуу, өсүп бараткан эл аралык аброюбузду солгундатып, акыры келип Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнө сокку урууга багытталган. Укук коргоо органдарын анти-кытайлык өңүттөн чыгышы мүмкүн болгон ар кандай кастыкты козутуу аракеттерин чечкиндүү түрдө токтотууга чакырам. Маселе биздин мамлекетибиздин мындан аркы өнүгүүсүнүн ийгилиги жөнүндө болуп жатат. Ал эми энергетика маселесине кайтып келе турган болсок, акыр аягында президент Садыр Жапаровдун айткандары болуп, саат 22:00 коомдук жайларда свет өчүрүү токтотулуп,
Бул мынтип гана тим болбостон, ал ошол рейд жүргүзгөн Ош жана Бишкек шаарынын мэрлерин актануусуна алып келди. Мурдагыдай ал булуттанып барып коркутуп үркүткөн мэрлердин сүйлөө манерасы бат эле өзгөрүлүп калды. Мисалы Бишкектин вице-мэри Рамис Алиев биз саат 22:00 кийин иштегени үчүн бир дагы кафе же ресторанды жапкан жокпуз деди. Бишкектин вице-мэри шаардык кеңештин депутаттарына анын айтымында мэрдин катышуусундагы массалык рейдтер болуп, анда ири ишканаларды кошо алганда ишкана ээлерине электр энергиясына керектөө боюнча сунуштар берилген. Учурда Бишкек шаарындагы лимити бар. Анан кийин ошол лимитти сакташ үчүн анан кийин мыйзамда кирди, закон о тишине баарыңарга маалым болгондой. Ошол эки нерсенин алкагында биз тарабынан рейдтер жүргүзүлдү. Бирок моереки рейдтарын алкагында жүрөшүндө бир да чарба субъект жабылган жок. Биз мындай рекомендация катары айттык. Ооба чыгып, мына мэр да өзү баш болуп чыгып, биз баарыбыз кыдырдык. Ар бир чоң чарба субъектти кыдырып, бирок жапкан жокпуз. Айттык, лимитти сакташ керек. Анан ошол закон о тишине. Негизи закон о тишине болуп атат бүгүнкү күндө. Ошондой эле интернет айдыңында бүгүн Ош шаарынын мэринин да ишкерлер менен жолугушуусу тарады. Анда ал свет өчүрүү болбой тургандыгын жана ишкерлер өз ишин уланта бере тургандыгы жөнүндө айткан. Урматтуу ишкерлер, бир күн силерге выходной болду, дем алыш болду. Кичине демди алып алдыңар, а то круглые сутки работаете. Кичине демди алып бир аз акылды калча алдыңар, дем алып алдыңыздар. Сооронбек Калматович полностью толук бойдон бардык суусун улап бересиз, светтерин бардыгын кошуп бересиз. Эч кандай силерге каршылык жок. Макулбу? Ийгилик каалайм, давайте, жакшы деңиздер. 17 ноябрда Бишкек шаардык соту эркин журналист Канышай Мамыркулованын ишин карады. Бул жолку отурумда судьяны четтетүү боюнча өтүнүч берилип, ал канааттандырылган жок. Жактоочулардын кошумча күбөлөрдү суроо өтүнүчү да четке кагылды. Кийинки отурум 8 ноябрга белгиленди. Эскерте кетсек, 3 июлда Бишкектин Октябрь райондук соту Канышай Мамыркулованы күнөөлүү деп таап, 6 жылга кесип 4 жылдык пробация жазасын чегерген. 3,5 ай тергөө абагында олтурган журналист сот залынан бошотулган. Анын адвокаттары райондук соттун өкүмүнө каршы шаардык сотко арыз беришкен. Журналистке Facebooktагы билдирүүлөр үчүн кылмыш иши козголуп, кылмыш жаза кодексин массалык башаламандыкка чакырык жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренелери менен айып тагылган болчу. 16 ноябрда Өзбекстандын борбору Ташкент шаарында Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын 7-чи консультативдик жолугушуусу өттү. Саммиттин жыйынтыгында 5 документке кол коюлду. Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын 7-чи консультативдик жолугушуусунун жыйынтыгы боюнча биргелешкен билдирүү. Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө мамлекеттерге Кыргыз Республикасынын Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин 2027-2028 жылдарга туруктуу эмес мүчөлүгүнө талапкерлиги боюнча кайрылуусу. Азербайжандын Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын консультативдик жолугушуусуна толук кандуу катышуусу жөнүндө чечим. Борбор Азиядагы аймактык коопсуздуктун, туруктуулуктун жана туруктуу өнүгүүнүн концепциясы 2026-2027 жылдарга карата Борбор Азиянын коопсуздугуна байланыштуу тобокелдиктердин каталогу жана аларды алдын алуу чаралары. Анын алдында өткөн жыйында Садыр Жапаров жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылып жаткан доордо өлкөлөрдүн бири-бирине ишеним жана биримдигин сактоо мурдагыдан да маанилүү экендигин айтып, Кыргызстанга былтыр Борбор Азия өлкөлөрүнөн келген инвестиция 15%га өсүп, $135 миллион түзгөндүгүн кошумчалаган. Жапаров аймактагы интеграцияны өркүндөтүү үчүн бир катар шарттарга токтолду. Биринчиси, ал өз ара соодадагы доскоолдуктарды активдүү жоюу, стандарттарды жана техникалык регламенттерди шайкешке келтирүү. Экинчиси, чийки зат моделинен алыстап, кайра иштетүү өнөр жайды жана жаңы индустриалдык кластерлерди түзүү менен конкреттүү биргелешкен өндүрүштүк чынжырларды өнүктүрүү. Үчүнчүсү, санарипташтырууну электрондук коммерциядан баштап, маалымат алмашуу жана киберкоопсуздукту чыңдоо үчүн трансчек аралык платформаларды түзүүгө чейин өсүштүн катализаторлору катары колдонуу, деди Жапаров. Иш-чарага Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Азербайжандын президенти Ильхам Алиев, Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев жана Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Түркменстандын президенти Сердар Бердымухамедов жана Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев катышкан. Бул бүгүнкү күнгө карата жаңылыктардын негизгилери болду. Аны даярдап эфирге алып чыккан мен Перизат Сайбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.